Andan ko'ra bu yerga kelem dagı, jabık bolsa turam biraz. Eger kamayım dese uyga ketip kalam bol. Alып барып коем, сатпайм. Мал менен алек болбой эле койдум андан көрө. Onu жакка барып мен соода кылгандан көрө. Аякка барыш үчүн машина керек экен, ал жерге кайрабашынан салышыбыз керек экен, ал жерге акча төлөшүбүз керек экен. 10 жылга бересиңби, 20 жылга бересиңби, 60 миң сомдон бер деп атат. Монополия деген вообще иштебей атат. Элге эч ким караган бийлик бутактары жок. Эл ушундан нааразыбыз. Эми шартынан көнүп калдык да, эми илгертен базып жүргөн бок. Эми алардын ичинен оң болуп калдым мурунга карап, эми тиякта эми көрөбүз эми ачылат деп атат. Бул өзү 2 жыл мурун жабылган мал базар экен өзү. МЧСтен. Эми биягын мамлекет өзүн карап туруп, биякты жабыш керек. Эми бизди жылуу жерден козгоосун. Элге мындай бир жакшылык кылып, элге мындай жардам кылганы кайсы биздин бердеги немелердинчи? Туберкулез болосуңар, суу урат, чайыр урат кышында. Жалган айтат, туберкулез эчким Сууга эч убакта эл чыдабайт. Досторум, мынакей Токтогулдун мал базары азыр ушул саат 8:30 болуп калды. Эртең мененки аябай кайнап аткан убак экен. Кудай буйрса бир чекеден анда биз мал базардын ушу соодагерлеринен, кардарларынан интервью алып, ойлорун билейли. Жаңы базар ыңгайлуу же эски базар кардарларга, сатуучуларга ыңгайлуу. Кайсы жактан келдиңиз? Шопоктон. Бул мал базардын көчүшүнө кандай карайсыз? Азыр көчөт деген жаңы мал базар ачылган ушундай жагдайлар болуп атат азыр. Бияка көлүп калып калдым. Элдер бияка көлүп калганда. Элдин пикирине эми бул негизинен айтканда мамлекет мындай элге караш керек эле да. Бер мурунтудан эл көнүп калган, центрге жакын. Тияка барганда азыр канчалаган эл кыйналат барып келишине, апарышына. Токтогулда маселене көп. Барып келишине ойлоп көр, машина жалдап барасың, жалдап келесиң, бир коюш үчүн ошол жактан келип барасың. Негизинен айтканда бардык шарт эл үчүн болуш керек негизинен айтканда. Элге бер ыңгайлуу. Ошон үчүн мен айтар элем, ушул жердин мал базары боюнча калышына. Бирок дагы бир нерсе бар. Бу өзүм билип элеп неменин баасын көтөрүп жиберип атат. Игилип чыгарган. Ошонун баасын мисалы уйдукун мурункудай 60 койдукун 30-тусун, ошончо калсын. Өзү эле көтөрө бербей. Монополия деген вообще иштебей атат. Элге эч ким караган бийлик бутактары жок. Эл ушундан нааразыбыз. Мен айтар элем, бийлик бутактары эл үчүн иштесин, элге карасын. Болгон айтарым ушул. Сизге бул мал базар ыңгайлуу же чоң мал базар ыңгайлуу болот азыр? Жаңы ачылган. Чоң болсо ыңгайлуу болот да. Бул жерде кысылып атасызбы? Бу жерде машина батпайт. Условия жок. Навесте салып атып бияктан. Эми жаңы базарда атып, бирок жаңы базар көрүлөбүз бирок. Ал каякта экен? Сырткара жакшы да, чынбы? Мал жагы жакшы. Сизге азыр бул базар ыңгайлуу же жаңы ачылган мал базар ыңгайлуу? Эми мага ушул жер ыңгайлуу болот да. Эми шартынан көнүп калдык да, эми илгертен базып жүргөн бок. Эми алардын ичинен оң болуп калдым мурунга карап, эми тиякта эми көрөбүз эми ачылат деп атат. Ачылганда кандай экен? Разымбы? Бар. Ассаламу алейкум. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Аябай Сиз сол. кайсы жактан келип? Аксудан кел. Соода кандай? Соода 6. Жакшы. 5тен да жакшы. 5тен. Канча мал алдыңыз бүгүнкү күндө? Азыр 10 баш алдым. Сизге бул мал базар ыңгайлуу же жаңы мал базар ачылат деп атат? Ошол жагы ыңгайлуу? Бизге кайсы жакын жери жакшы да. Азыр сиз малды бердиңизби? Бердим. Канчага бердиңиз? 52 миңге. Сиз дайыма ушул жерде соода кыласыз. Сизге ушул мал базар ыңгайлуу же бөлөк жаңы курулган мал базар ыңгайлуу? Ушул базар ыңгайлуу. Өзүңө чыгып кетпедиң? Ооба. 2. Чай içelim. Чай ичө, берме. Ушул базар эле ыңгайлуу бизге. Көнүп калган базарыбыз жакшы. Ал базарга бара албайбыз. Assalamu alaikum. Такка канчадан? 5тен. Бизге бул жер жакын болчу. Тез жер алыс болот да. Азыр сиз могу соода кылганда бир базарына канча сом бересиз ушул столуңузга? Места 100 сом берем. Местага 100 сом бересиз. Андан сырткары налог төлөп бересиз. Патент деген налог. Патент аласызбы? Айына бир жолу патент аласыз. Айына.
Анча-мынчасын чөнтөгүн уруп коесуз. Жоқ, как положено, налог алып тагам. Демек сизге бул жер ыңгайлуу экен да? Негизи ушул жакында бизге. А эгер тигил жактан орундук берсе, Эми эл көчсө көчөбүз да, болобуз да. Эми азыркы заманда мамлекет эмне кылган нерсени саясатты эме кылыш колдошубуз керек да. Мал базар жакында жаңы жол 4 гектар жер берилди жаңы жол айылынан. Шу мал базар көчүш керек деп. Мал базар өз эмесине жооп бербейт. Шаар болгондон кийин мал базар чеке чыгыш керек. Жаңы жолго барып көчүш керек. Мал базар карадык, мал базар жакшы салынып бир жаңы жол. Эми жаңы жолго көчүш керек да. Бул өзү 2 жыл мурун жабылган мал базар экен өзү. МЧСтен. Эми биягын мамлекет өзүн карап туруп, биякты жабыш керек. Анан тияка көчүрүш керек. Мал эми астын өстө өнүгүшүбүз керек да. Качан да болсо буксубай деп тура бербей бир жерде. Ошон үчүн бул мал базар жабыш керек. Азыркы жума, акыркы жума деп айтып аткан мамлекет. Эмки жумада тияка көчүш керек. Ошол эле. Агайын туугандар, келиңиздер ызык тамакка, шашлыкка келиңиздер. Ушул мал базар ыңгайлуу да Токтогул районуна. Үйүбүз жакын ортодо болсо, ушул жерде элдин канча рызкын өтүп атса, бизге ушул жер ыңгайлуу болот да. А жаңыга баргыңыз келбей атабы? Жок. Жаңы биз үчүн алыс болуп калат, бизге ушул жерди ыңгайлуу көрүп атабыз да. Токтогулдун элине ушул биздин мал базар өстү эле калсын, кызматын кылып. Эл үчүн кызмат кылып келип атат. Кызматын кылып кете берсин, Кудай кааласа. Азыр бар жагын сону кылып койду алканы. Базар ичине кирдигер бүт жактын бетонировать этип, цементтеп, бүт тартиптүү кылып берип койду. Кудайга шүкүр, бизге тартип түзүп берип атат. Базар бүткөндөн кийин полный тазалыктар келип жыйнап, жакшынакай жыйнап берип кетип атат. Шарттарын түзүп берип койду алхамдулилла. Жакшы ыңгайлуу болот, Кудайга шүкүр. Элдер ыраазы, сиз ыраазы, кардарлар ыраазы. Эл менен болсоң бийиксиң, элден чыксаң кийгиси болуп атпайбы, элдер баары ыраазы, алар иши биз да ыраазыбыз иншалла. Эми бизди жылуу жерден козгоосун. Элге мындай бир жакшылык кылып, элге мындай жардам кылганы кайсы биздин бердеги немелердинчи? Эл башычы. Ана ушул базарды тынч койсун, элди тополоң кылды жаманчы. 2 жыл, 3 жылдан бери эле ушинтип эле көчпөйт деп көрүнгөндү айтыпчы. Элди мо кымбатчылык болсо моундай болуп атат. Унду болсо 3000ден алып атсак, анан эми мынтип бизди тияка көчүрөт. Биз бу жерден бир улак алсак дагы тетияка 400 сомго менен барып кайра жүктөп келишибиз керек экен да эмчи. Могу айылдагылар мал келди өзлөрү союп алат. Биз бүт сатып алабыз бу жерденчи. Эт сатып алган аз келгенсип, бул неме малды да ушул жерден жетелеп кеткенибизге оңоюраак бирткечи бизге. Шаар ичине да, мына шаар ичинен ары алып кетип калганга. Бу жерде, например, жалгыз бой энелер, көп эле жалгыз бой эне, 4-төн 5тен бала баккан энелер, жыргап аткан киши бейке чыкпайт, жыргап аткан киши бутун сууну үйдө жылуу жумшак отурат. Кыштын чилдесинде, жайдын чилдесинде ысыкка күйүп, суукка күйүп ушул жерде тиги соодабызды кылып жан багып келатабыз да. Мал базарды бу жерден көчүрбөй эле койгону жакшы го, бизге оң болот. Себеби мал базары алыс тияк. Жармабыз болсо 10 литр жармасасак, жол кирден деле чыкпай калат ага барганыбызга. Алыстык кылат. Анан берибизге көнүп калгандан кийин бияга эле жакшы болот эле бизге. Бу жерден кеткибиз эле келбей туруп. Бир улак бир коюн болсо да жетелеп бейке жакын келип, бейке сатканга ыңгайлуу шарт. Бардык нерсе шарты менен курулган, сатуучуларга дагы мына жарма саткан, майда чүйдө саткан жарандардын бардыгына тең ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. А тиги жака көчүрөбүз деп атат. Ал жакта эч нерсе деген жок. Талак эле бир жөнүн апарып коктуга тыгып койгон. Ал жекте барып көрүп келдик. Бир эле моундай эле узун скат эле бир навес курулган. Андан башка эч нерсе жок ал жекте. Суу деген жок ал жекте. Жолу деген жаман. Булар ал жака барганга 500-600 сомдон такси жалдап барыш керек. Кайра ошончо акчага такси жалдап келиш керек. А бир бутон жарма саткан акчасын ошол жака төлөп коюп алып, эмне деген оокат кылыш керек? Бейте картаңдар бар, жесир аялдар бар, жетим балдар бар дегенде, алар да ойлош керек бул жекте. Ошо элдин шартына караш керек. А жөн эле көчүрөт эле өргүп тургубай. Мына мал турган жерлерде баарынын стенкасын кылып койду, цементтеп койду, машина токтой турган стенкаларын куруп койду. Дагы мындан арчы кандай шарт керек? Райондун башчысы айтты да, бул жер санитардык нормаларга туура келбейт депчи. Сиз ушул жакта кандай жооп берет элеңиз? Санитардык нормага туура келет. Мына суузу бар, раковиналарды коюп койгон, мусор ящиктерди коюп койгон. Суббота сайын базардан кийин бардыктарды
немелерди тазалап, жыйнап, баардыгын жакшылап калып кетет. Мына навестерди куруп койгон. Мындан ашкана санитарлык керек. Санитарлык эмеге туура келет нормага. А тиги жакта эч нерсеси жок. Барып көргүлө, аякты салыштыргыла, бул жакты салыштыргыла. Эч кандай шарты жок ал жактын. Бул жактын шарты бар. Мына гостиницасы бар. Алыстан келгендер кайка барып жатат, талага барып. Ушу гүлдүн жегине барып жатабы. Аякты ушундай шарттарды куруп койсун, пожалуйста. Баардыгыбыз мейли деп кетебиз. Менин оюм мал базар көчпөсүн. Советтер Союзунда деле шээрде болбойт эле мал базар. Азыр көчсө ал жерди көрдүк. Суу, көлдүн жээги. Азыр көлдүн жээги жай күзгө эчтеке эмес, кышында чайыр уурат. Эл болсо мал саткандар тоңот, туберкулез болот. Аны силер кара суунун эли айтып атат. Берге келсеңер туберкулез болосуңар. Суу уурат, чайыр уурат кышында. Жалган айтат, туберкулез эч ким. Суукка эч убакта эл чыдабайт аерге. Барып ишемесиңер өзүңөр барып бир ай иштеп көргүлөчү. Анан кийин көрөсүңөр. Бизди барбайбыз, эл барбайт базар. Көчпөсүн, илгертен эле турган базар тура берсин ушул жерде. Эл байкуш 7 жаштан 70 жашка чейин ушул жерден окат кылат. Мына инвалиди бар, колунда жогу бар, бары бар. Ушул жерден окат кылып атат элдин баары. Токтогулдун бир эле байлыгы элдин эмеси ушу мал базар. Башка ишкана жок, иштейин десең иш жок. Только ушу мал базар менен окат кылат Токтогулдун эли. Анан дейдек алып барып койсо, жол киресин эле актабай калат. Мал саткандан деле жол киресин актабайт. Тамак саткан, жарма саткандан деле жол киресин актабайт. Биздин оюбуз ушу, элдин ою. Барбайбыз эч убакта. Барасыз. Барбайбыз эч убакта. Барбайбыз. Мал базарда бул жерден көчүргөндө кандай болуп калат? Бу жерден элге эле кыйыныраак болуп калат. Чекеге болгончучу. Бул жерден азыр элдер бир уюм болсо жетелеп келип сатат бир коюнчу. Бул центр ичине жакыныраак бул. А чекеде болуп калган болсо, мисалы бир уйду ал жака бир 200 сомго жүктөп барыш керек. А бул центр ичиндегилер бекер эле бул жерге жетелеп келип сатат, өтпөй калса, алып барып үйүнө алып барып бага берет кайрачы. Бизге ушекте эле калган оң буйруза. Bir ulak aparış için жаңы жолго 300 сом. Азыр могу мал базар жабылыш керек, жаңы мал базар ачылды, ушул көчүш керек дегендер оюңузду айтыңызчы кыска эле. Мен эчтеге да айта албаймын. Сизге баары бирби? Баары бир эмес, просто эл. Кайсыңыз ыңгайлуу? Элсиз да. Кененирээк болсо деген бар анан. Кененирээк болсо. Кысылып атасызбы бул жерден? Жок, элдин баары эле кызылып атат го дейм. Кой ташытам? Дайыма суббота сайын ташыйсызбы? Праваңыз барбы? Бул мал базардын ичинде эле да? Токтогулдун ичиндеби? Жакшы. Канчадан бир койду мисалы алып барсаңыз? 50 сомго эле. 50 сомго эле үйүнө чейин. Сиздики электрический го бул. Ишиңизге ийгилик. Мал базар көчкөндө өзү кыргыздын жашоосу деле бак ошо оор да. Анан бир азыраак пайданы кайра мисалы таксиге берип коюп анан башка тапканы эмне болуп калат анан? Биз бул базарга көнүп калганбыз. Ал базардын какыраган талага эмне бар? Саас аеринге. Аяка бизди лучше эле ушеке жөн койсо болот бизге. Ушул эле базарды калтырдым. Какыраган талага алып барбай. Ошол шарттары жок деп эсептеп отурсуз демек. Жолу да кокуй, саас, машиналар тыгылат. А бул жерге канчадан төлөм төлөйсүз азыр? Төлөйбүз. Тургандар бир машинага 100 сомдон. Көчсө дагы, көчпөсө дагы мына малды киргизип чыгарганда бааны туруктуу баага келтириш керек. 50 сомдон кымбат мисалы жандыкка. Бир эле малды 5-6 жолу киргизесиң кайта-кайта. Эмнеге чыгарасыздар 5-6 жолу? Сатылып өтпөйт да. Мунун баары өтпөйт да, мына малдын баары. Мунун 20% өтөт, калганы кетет үйүнө. А 50 сомдон орда мисалы таласта 20 сом экен. Ошого да кирбейт эле көпчүлүк. А бу жерде унчукпайт экен, ошого бааны билип эле өздөрү билип көтөрүп атышат каалаганда. Жамгырда вообще кашасы чыгат.
Таксиге төлөйсүң, өзүңө төлөйсүң, малга төлөйсүң. Азап да. Токтогулда жакыныраак жерлер деле бар. Ылдыйда деле бар поля, мына жактарда деле полялар бар. Жакыныраак жерге кылсын, жетеле паралы. Кичине шүгүр болот. Анан жердин түбүнө. Хотя жолдун боюнда болсо бир жөн. Көл жакка алып барып кой буре. Аякка барганга, мына жерде көп эле адамдардын каршы да, короче. Оюн айта албай турат. Айта албай турат ойлорун элдерчи. Айтам десе көпчүлүк эл каршы, короче. Просто кече видеодон уктум мен. Сессиядан чечим чыкты, кабыл алдык, ушундай болду деп атат. Биз эч нерсени уккан жокпуз, эч нерсени көргөн жокпуз. Биз эч ким эчтеке деп кайрылган жок. Биз мына ушул жерде жашайбыз, ушул жердин тургунубуз. Канча жылдан бери мал менен алек болуп жүрөбүз. Кантпан аякка барабыз. Мен 2 койду ана алып барбайм, между прочим. Андан көрө мына жерге келем дагы, жабык болсо турам бир аз. Эгер камайм десе үйгө кетип калам, алып барып коем, сатпайм. Мал менен алек болбой эле койдум андан көрө. Оно жакка барып мен соода кылгандан көрө. Каршымын аякка жол керек оштат биринчиден бизге. Экинчиден Токтогулдан барып келиш үчүн деле бир таксилердин 3-4 сом алат болуш керек. Анан аякка бекте көнүп калганда ортодогу базарыбыз жакшы биздин. Ада көлдүн жээгинде деп атышат го. Мен бир айда бир келем мал базаргачы, постоянно мал менен иштеген балдар бар нердечи, жума сайын 5-6 кой алган балдарчы. Кой башына 50 сом болуп калды. Бул кымбат. 30 сом эле кыздын тети Сокулуктун базарында деле 20 сом 30 сом эле акчасы, таласта 20 сомдон эле. Биздики болсо уйга 50 сом кылып, койдукун 20 сом 30 сом эле кылсын да. Мал базарын көчүшү боюнча оюңузду айтыңыз. Көчпөй эле койсун бишеке, бизге Токтогулга эле ушул жерге эле оң, биз жаңы жолго барбайбыз биз тети. Бизге ушул базардын өзүнүн эле турган жакшы, эң сонун. Мына жерде кары картаңдар бар, улгай калган адамдар бар. Эми бир кой алат элек, бирде калашлап, тетеге 500 сомдон жалдап барып келген болбойт да. Туура келбейт. Чөнтөктөрүнө зыян болот. Бизге ушул эле жакшы, ушул базардын өзү эң сонун. Любой алып сат кардарларга, элге любойно сурасаң, ушул өзү элге ушул туура, жакын. Бизге тете алыс жерге тете эмен барганга биз бу айылдан келебиз тете жактан. Токтогул районунун башчысы Аким айтты да, бул жер санитардык нормаларга туура келбейт деп, ошо боюнча оюңузду айтыңызчы. Санитардык норма туура келет. Мына базар бүткөндөн бүт жакшылап тазаланып атат, ичин баарын тазалап атат, боксагын чыгарып атат, мына эме тротуарларды салып атат, жолду болсо жуудуруп атат. Дагы эмне кылыш керек? Бүт жапжакшакай эле биз базардан кийин нары бери өтүп атабыз бу жолдон. Бүт жакшакай тазалык болуп атат, жуулган. Бакалашка немелердин баарын жыйнап бүт мусорун чабылтып жыйнап атат, шыпыртып атышат. Андан артын эмне кылыш керек? Бүт жакшакай мына элдин эмесине туура эле келип атат. Тиги базар бизге эч убакта эч кимге мына любойно сурасаңар эл мындай каршы да. Бизге ушул жакшы, жакын. Көнүп калганбыз канча жылдан бери. Мен Махмудов Базимбай. Ушул жерде мына ашкананы иштетем, мына экинчиде. Бул Токтогулдун эли мал базарынын көчкөнүнө аябай каршы болушуп атат. Бүткөндө мисалы үчүн портерлер 600дөн апарабыз дейт кой малды. Кайра 600дөн алып келебиз дейт, сата албай калса элге зыян. Анан мисалы үчүн мал коюн сатып базарга барыш керек экен. Базарга барса, ал жерде базар жок. Кайра таксиге отуруп базарга барып, ошентип элдер нааразы болушуп атат да бүткөндө. Базардын ичине мына бетондоп атат, оңдоп атат. Жакшы кылып койду эчин. Биз көчкөнгө каршыбыз. Урматтуу Аким, урматтуу жаңы шайланган мэр мырза, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, депутаттар, саламатсыздарбы барыңыздарга. Биз ушул жаңы мал базар ачылды деп көптөн бери көйгөй маселе жаратып, биздин жүрөгүбүздү оорутуп жатат. Ушул колдон келсе, урматтуу бийлик өкүлдөрү, бул мал базарыбызды көчүрбөгөнгө аракет кылсаңыздар суранат элек. Ушул элдин атынан мен да суранып кетет элем. Ушул жерде биз көптүр бир жумада бир күн иштетебиз. Ушул жерден укат таап атабыз. Ушул жерден кредиттерибизди төгүп атабыз. Ал жака мен мисалы үчүн лично мен бара албайм. Барганга шартым жок. Аякка барыш үчүн машина керек экен, ал жерге кайра башынан салышыбыз керек экен, ал жерге акча төлөшүбүз керек экен. 10 жылга бересиңби, 20 жылга бересиңби, 60 миң сомдон бер деп атат. Ал эми биякта биздин өзүбүз мал базарыбыздын шартын баарын оңдоду. Баардыгын келтирип атат. Санитардык норманы да жазып атабыз. Өзүбүз аракет кылганбыз, санитардан өттүк, Кудай кааласа. Жакшы эле 10 жылдан бери эч ким эч нерсе болгон эмес бул жерде. Эч кандай ЧП да болгон эмес. Кудайга шүгүр жашап келатабыз. Кредиттерибизди төгүп келатабыз. Кетирбегенге аябай аракетиңиздерди кылыңыздар. Мэр мырза, биз сизге ишенебиз. Сиз көп карапайым элдин маселесин чечип келген инсансыз, жетекчисиз. Кетирбегенге аракет кылыңыз. Суранат элем ушуну элдин атынан.